план негізінде гарнизонның бірінші кварталын жиынтық шығару, уақыт болмағай осы план негізінде шығару керек. Түштүк Батыш оперативдүү командачылыгынын 2022 жылдын 1-кварталынын жыйынтыгы чыгарылды. 2022 жылдын 25 март күнү Ош гарнизондук офицерлер үйүнүн жыйын залында Түштүк аймагындагы өзгөчө кырдаалдар министрлиги, ИИМдин ички аскерлери, мамлекеттик чек ара кызматы, аскер комиссарлары, мекеме жетекчилери, аскер бөлүктөрдүн командирлеринин катышуусунда 1-кварталдын жыйынтыгын чыгаруу боюнча жыйын болуп өттү. Жыйын Түштүк Батыш оперативдүү командачылыгынын кол башчысы генерал-майор Руслан Мокамбетовдун жетекчилиги астында өткөрүлүп, тиешелүү жетекчилер тарабынан аткарылган иш-чаралар боюнча баяндамалар берилди. Жыйындын жүрүшүндө май айында өткөрүлүүчү Коопсуздук 2022 машыгуусунун 9 май жеңиш күнүн, 29 май куралдуу күчтөрүнүн 30 жылдык мааракесин өткөрүү иш пландары менен кол башчынын биринчи орун басары полковник Алмазбек Абдибаитов тааныштырды. Ар бир күч түзүмдөрүнө коюлган тапшырмалар так өз убагында аткарылуусун генерал-майор Руслан Мокамбетов тарабынан катуу талаптар коюлду. Ошондой эле аскер кызматкерлеринин аскердик кийимди кийүүдө, коомдук жайларда аскердик тартипти бузбоону талап кылуу менен бирге, жакынкы арада аскердик кызматка чакырылган жаш жоокерлерди тосуп алуу, аларды камсыз кылуу иш-чараларын кемчилдиксиз аткарууну буйрду.